Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү кыргыз тилин сүйгөн окуучуларым. Бүгүн биз кайрадан кыргыз тили сабагынан аманчылыкта көрүшүп турганымдан абдан кубанычтамын. Сабактын темасы сын атоочтун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү, грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Сабактын максаты сын атооч сөздөрдүн морфологиялык, синтаксистик белгилерин аныктоо жана өз алдынча иштөө, жыйынтык чыгара билүү көндүмдөрүн калыптандыруу. Көрсөткүчтөр: жогорудагы максаттар ишке ашат эгерде сын атоочтун грамматикалык түзүлүшүн айта алсаңар, жасалышына карай бөлүнүшүн айта алсаңар, сын атооч сөздөргө сүйлөмдөрдү түзө алсаңар, зат атоочтон сын атооч жасоочу мүчөлөрдү айта алсаңар, берилген көнүгүүлөрдү мыкты аткара алсаңар, бүгүнкү сабагыбыз өз максатына жетет. Күтүлүүчү натыйжа: сын атоочтун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсүн, грамматикалык түзүлүшүнө жана жасалышына карай бөлүнүшүн талдоо, өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу. Баалоонун чейин өлчөмдөрү: эң жакшы, жакшы, орто баалуу үчүн биз көрсөткүчтөгү шарттардын баарына жетише алсак 5 деген баа, көрсөткүчтөгү шарттардын 3/4 аткарылса 4 деген баа. Көрсөткүчтөгү шарттарды жарым-жартылай аткара алсак 3 деген баа алабыз. Ошондуктан эң мыкты катышканга аракет кылайлы. Балдар, карагылачы, бул жерде эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Ооба, силер айткандай эле кадимкидей биз жашаган үйдүн сүрөтү турат. Бул сүрөттөн биздин бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө болушу мүмкүн деп ойлойсуңар? Биз буга чейин кыргыз тили сабагынан сөз түркүмдөрүн өткөнбүз. Мисалы, этиш сөз түркүмү заттын кыймыл-аракетин, ал абалын, сан атооч заттын санын, иретин билдирсе, ал эми сын атооч заттын сын-ыспатын, өңүтүсүн, көлөмүн, формасын, даамын жана башка ар кандай белгилерин билдирип, кандай кайсы деген суроолорго жооп берет. Мисалы, бул сүрөттөн карагыла. Бул жерде мөмө жемиштердин жана жер жемиштин сүрөтү турат. Бул жерде алманын түсү кандай? Алманын түсү кызыл, формасы тоголок, даамы таттуу, көлөмү чоң же кичине, ушул сыяктуу. Сын атоочтор төмөнкүдөй эки жол аркылуу жасалат: морфологиялык жол аркылуу жана синтаксистик жол аркылуу. Сын атоочтордун сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жасалышы морфологиялык жол деп аталат. Зат атоочтон сын атооч жасоочу мүчөлөр. Мисалы, лу, поз, лык, көптөгөн ушундай мүчөлөр бар. Бул жерге биз үчөөн гана мисал катары келтирдик. Токойлуу, малдуу, айылдык, илимпоз. Бул жерде илимпоз, илим зат атооч, ал эми поз сын атооч жасоочу мүчө. Зат атоочтон сын атооч жасалды. Бул жерде этиштен сын атооч жасоочу мүчөлөр. Алгыр, билгич, урушчак. Бул жерде уруш этиш, ал эми чак сын атооч жасоочу мүчө. Этиштен сын атооч жасалды. Синтаксистик жол менен жасалган сын атоочторго кош жана кошмок сөз түрүндөгү сын атоочтор кирет. Сүйлөмдө аныктоочтук, бышыктоочтук жана баяндоочтук милдетти аткарат. Бул жерде кош жана кошмок сөздөрдү биз билебиз. Кош сөздөрдүн арасына дефис белгиси коюлуп жазылат. Ал эми кошмок сөздөргө эч кандай белги коюлбайт. Мисалы, эстүү баштуу, улуу кичүү, жакшы жаман, кызыл ала, жолборс жүрөк.
Сын атооштор грамматикалык түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Жөнөкөй сын атооштор, татаал сын атооштор. Жөнөкөй сын атооштор бир сөздөн түзүлөт. Мисалы, чайкор, амалдуу, жагымдуу. Булар жөнөкөй сын атооштор. Мисалы, амалдуу бүркүт алгыр канаттуу. Чайкор асан чайкор жигит. Ал эми татаал сын атооч эки же андан көп сөздөн түзүлүп, лексикалык жактан бир эле түшүнүктү билдирет. Мисалы, кызыл тазыл. Эми ушул кызыл тазылга сүйлөм түзөйлү. Анара кызыл тазыл кийинип алыптыр. Ак жүздүү. Алия ак жүздүү мугалим. Алдуу күчтүү. Майрамбек алдуу күчтүү жигит. Сын атооштор жасалышына карата тубаса жана туунду сын атооштор болуп бөлүнөт. Тубаса сын атооштор заттардын сын сыпаты, өңү түсү, даамы, формасы, мүнөзү, сапаты сыяктуу белгилерин түздөн түз көрсөткөн сын атооштор сыпаттык сын атооштор деп аталат. Сыпаттык сын атооштордун баары тубаса сын атооштор болуп эсептелинет. Мисалы, ичке, сулуу, ак, тегерек жана башкалар. Мындай сын атооштордун көпчүлүгү антонимдик катышты түзөт. Мисалы, ак, кара, чоң, кичине. Туунду сын атооштор мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Суусуз, жыттуу, балалуу, тартиптүү. Балдар, келгиле, анда биз маанайыбызды көтөрө алуу үчүн биргеликте көнүгүү жасайлы. Багышында турамын гүлдү жайнап, жаудыреген көздөрдү жермен байлап, эрке күнгө сүйдүрген әсем көркүн, кызгалдакпын көз жанын өскен бойлап. Кызыл гүлмүн ай, кызыктырдым ай, аппак гүлмүн ай, ардактымын ай. Кызыл гүлмүн ай, кызыктырдым ай, аппак гүлмүн ай, ардактымын ай. Азаматсыңар. Андан эмесе биз алган билимибизди бушуктоо үчүн өз алдыбызча көнүгүү аткарайлы. Бул жерде 423 көнүгүү. Досканын оң жагында турган сөздөр менен сол жагында турган сөздөрдү биз дал келтиришибиз керек. Мындайча айтканда, пазлдарды бири-бирине дал келтиребиз. Мисалы, балалуу ким болушу мүмкүн? Балалуу аял. Ал эми тартипсиз ким болушу мүмкүн? Тартипсиз окуучу. Ушул сыяктуу сөздөрдү бири-бирине дал келтиребиз. 433 көнүгүү. Сын атооч сөздөрдү унгу мүчөгө ажыратабыз. Мисалы, суусуз. Су уңгу, суз мүчө. Балалуу, балал уңгу, луу мүчө. Бул жерде биз билебиз, уңгу деп сөздүн маани берүүчү бөлүгүн биз уңгу деп айтабыз. Ал эми сабагыбызды жыйынтыктоодон мурун мен силерге төмөнкүдөй суроолор менен кайрылгым келип турат. Бүгүнкү сабак силерге эмнеси менен жакты? Сын атооч грамматикалык түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? Сабактан күткөн нерселериң аткарылдыбы? Бул суроолорго жооп бергенден кийин алдыда турган мөмө жемиштерге кластер түзөбүз.
жана Вендин диаграммасын түзөбүз, сын атоошторду катыштырып сүйлөм түзөбүз. Ал эми үйгө тапшырма. Өзүңөрдүн жакын досуңарга морфологиялык жана синтаксистик жол менен жасалган сын атоошторду катыштырып мүнөздөмө бергиле. Мисалы, менин досумдун мүнөзү шайыр, көп адамдар менен тил табыша алат. Ушул таризде түзсөңөр болот, же болбосо тескерисинче. Биз бүгүнкү сабактан эске сактап калуучу нерсе. Адамдардын турпатын, айлана чөйрөнү, жаратылыштык көрүнүштөрдү сүрөттөөдө сын атооштор өзгөчө орунда турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта аманчылыкта көрүшкөнчө сак саламатта тургула. Менин билимге умтулган сүйүктүү окуучуларым.